Ой, не успели все. Ай. Матраимов боюнча азыр бир канча телеканалдарым ушул жерде. Не ограничивайся. Вынес решение, да? Азиз! Да. Можно Ай, что? Петличка керек. Келер. Азыр бир канча телеканалдар комментарий алуу үчүн шашып атат. Келгенжу. Алдынан. Şimdi комментарий берүүдөн баш тартат учурда. Бирок азыр чындыгында мага деле белгисиз кимдин экени. Матраимовдун иштери боюнча 1-май райондук сотунун алдында. Что там происходит? Не могу понять. Мне валит полока. Алдынан чыгыш керек болчу. Алдынан. Алдынан чыгып. Уже изинде. Ала чыкты. Чыгып кетти уже Матраимов. Кайрадан апелляциялык арыз берилеби? Кандай негизи далилдер жетиштүү болду беле? Кандай болду негизи айтып бере аласызбы ошону? Албетте сизден кечирим сурайбыз, бирок ушул суроолорго көп журналисттер бүтөт аткан ошону бере аласызбы? Хотя бы короткий комментарий дайте. Кыскача. Кыскача комментарий берүүдөн баш тартууда. Бул жерде. Вопрос зависит от того, какое исковое требование или что удовлетворить. Вы же должны видеть, каково, может, какой-то есть по недоплате или еще что-нибудь. Ответьте хотя бы коротко, вы довольны приговором? Прокурордун буга чейин сураганында ушу аты жөнүн айткан болчу. Атка ылайык ушул Бердибаев О мамлекеттик айыптоочумун деп өзүн тааныштырган эле. Азыр биз ушул кайрадан апелляциялык арыз берилеби? Соттун чечимине кайра арыз жазылабы? Кайрадан. Бул жактан чыкты. Комментарий берүүдөн баш тартып качып жүрөт. Бирок бир дагы журналист, бир дагы канал эч кандай комментарий ала албай барат. Айыптоочу тарап качан комментарий берет?
Шимай райондук сотунун ичине кирдик. Эч кандай комментарий бере элек. Бирок ал жака киргизеби, киргизбейби?